Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa emma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat, bugünkü cuma hutbası öte zarıl, negizgi meselelerden biri olup, dinimizde ansız özü jaşoo adal emes ekendigini dalilep kelgen Kur'an jana sunna bayandagan ıyık nike jönünde. Nike. Nikah al nike. Sifah degen al haram. Nikesiz jaşoo degen. Kuday saktasın. Hazır emi jerlerde medreseler, meçitler açılıp, nike menen jaşoonun fazileti, adal jaşoого umtulgandan beri nikesiz jaşoo dээрлик жок го эсе. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Бирок биздин Кыргызстан эгемен өлкө, буга чейинки сазывдагы депутаттар бойго жеткен кыздардын 18 жашка чейинки никеленүүсүн тыюу салып койгон. Дагы кандай мыйзамдар чыгат, дагы кайсыларды кабыл алып, канча окуудан бекитишет, аны бир Кудай өзү билет. Эң негизги биз мына шариятыбызга баш баксак, нике деген ал эмне? Идил хаяту заужия хия махдын ал-ажьял. Никеленип, кыздын турмушка чыгып, жигиттин үйлөнүүсүнөн негизги максаты алар демек ата эне болуу үчүн үйлөнүп атат. Ата эне болуу үчүн. Дал ушул никеленип, ата эне болуунун аркасында демек келечек муун тарбияланып атат. Бул дегени ата менен эне ал келечек муундун бала бакчасы. Жана жаш жеткинчек, бөбөктөрдүн, тамтуң баскан наристелердин алгачкы мектеби. Тестиер саамайларды чыныгы патриот кылып, мекен сүйүүчү кылып, салих таква кылып тарбиялоочу негизги мектеп ал ата менен апа. Ата менен апа ал өз уулдарына аннык бармак изин балчайтып бир барака сыяга бармак учун басып туруп, анан барака бармак изин калтырып кете турган негизги инсан ушул ата менен эне. Небере чеберелеринин түптөлүүсүнө ишеничтүү, пайдубал бул ата менен эне. Эмне үчүн айтып атам? Кызыңызды дароо турмушка берип бергенге шашпаң. Уулуңузду дароо үйлөп бергенге шашпаң. Тандап. Бизде ал тандаган тазга жолугат деген сөз бар. Эми ал кайсы бир аргастын сөзү. Бирок эне жибине чейин сураштырып, анан турмушка бер, анан үйлө деген түшүнүктү берип атам. Инсан өзү бир канча нерседе жаңыла турган болсо, ал өмүр бою жаңылды. Эң биринчиси кыздар болочок күйөөсүн, жигиттер келечек жубайын тандоодо жаңыла турган болсо, алар өмүр бою жаңылды. Өмүр бою жаңылды. Шуну бир билгиле. Экинчи, ат тандап алып атканда, сааной тандап алып атканда, тиштек, тебенегин алып алса, демек ал болду. Жаңылды. Экинчиси, үчүнчүсү, там сатып алып атканда жакшы экен, аябай жакшы экен. 2-3 кабат экен. Ичинен да, сыртынан да шарты келишкен, бирок оң, сол жана алды аркасындагы кошуналардын начар экенин билбей алып ала турган болсо, ал өмүр бою жаңылды. Эң акыркы төртүнчүсү, дос тандоодо жаңыла турган инсан ал өмүр бою жаңылды. Ва зиваж мин суннатил анбия вал мурсалин. Андыктан бул никеленип үйлөнүү ал пайгамбарларга Аллах тараптан коюлган сунна. Ошол себептен пайгамбарыбыз айткан: никеленип үйлөнүү ал менин сүннөтүм. Мен жасаган сунна деп атат пайгамбарыбыз. Фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Ким менин сүннөтүмдөн баш тарта турган болсо, демек ал менден эмес деген пайгамбарыбыз. Андыктан Аллах Таала өз сөзүндө,
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah пайғамбарымызға саға чейінки елшілерді да тандап өз қомына ылайықты қылып жөнөттім. Анан ошол саға чейінки пайғамбарларға дағы жубай алуға уруксат бердим. Үйленіп бала бақыралу, бала чақалу, неберелі болуға дағы ыңғайын түзіп бердім дейді. Бұл никеленіп үйлену ал сонна. Ошол себептен турмушка чыгып жатқан қызды, үйленіп жатқан жигитти ең алгач куттуктоодо бактылуу болгула, тигинде болгула дебей, ең алгач куттуктоонун башында пайгамбарлардын жана биздин пайгамбардын сүннөтүн жүзөгө ашырып жатканыңар менен куттуктайм десеңер, эң майлуу сүттүү куттуктоо ушул болуп эсептелет. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Я ма'шара шабаб", эй жаштар жамааты, "Ман истата минкумул баа фальятазавваж". Араңардан кимдир бирөө үйлөнүүгө кудурети жетсе. Эми мен бул маселенин тегерегинде аябай көп сүйлөдүк эле. Дагы бир эскертме. Анткени Аллах Таала Кур'анда эскерткен, айта берген, анткени эскертүү момун мусулмандарга пайдасын берет. Кимдир бирөө уйкусурап отургандыр, мурдагы сүйлөп атканыбызда. Кимдир бирөө кандай бир түйшүк менен укпай калгандыр, дагы бирөө укканын дароо унутуп калат. Кимдир бирөө дагы башка ар кандай. Эй жаштар жамааты дейт пайгамбар. Араңардан кимдир бирөө үйлөнүүгө кудурети жетсе, ал үйлөнсүн деди. Анткени ушул үйлөнүүнүн өзү көзүнө парда болот. Ашыкча жолдон чыгуудан коргон болуп тосуп калат деп атат. Ушул үйлөнүүнүн өзү ага тосмо болот. Эми үйлөнүү качан фарз болот? Эгерде жигит имани адеп ахлактан, иман адеп ахлак биринчиси. Экинчиси материалдык жактан, үчүнчүсү физикалык жактан, төртүнчүсү моральдык жактан жетишкен болсо, демек ошол жигиттин үйлөнүүсү фарз болот, үйлөнбөсө күнөөкөр болот. Түшүнүп атасызбы? Кайсы бир инсан жаш жигит имани тараптан никелеп алган келинчегин кыбылакаяк экенин, арам адал кандай экенин таалим бере турган деңгээлде өзү арамдан арылып адал менен жашоого мындай көзү жете турган болуп калса, адеп ахлагы болсо, анан материалдык жактан жетишет экен, анткени келинчегин багыш керек, физикалык жактан жетишет экен, анткени анын акысын бериш керек. Анан эң акыркысы моралдык жактан аны колдой турган мындай сөзү болсо, этика жактан. Демек анын үйлөнүүсү фарыз деп атат. Ушул 4 шарттын бирөөсү эле кемип калса, үйлөнүүсү важип болот. Экөө эле кемип кала турган болсо, үйлөнүүсү сунна болот. Бирөө эле боло турган болсо, мустахаб болот. Эң акыркысы болсо, мустахаб болот. Эгерде 4-өө тең жок болсо, анын үйлөнүүсү күнөө болот. Имани адеп ахлак жактан жок экен, аны каржылай турган акчасы жок экен, физикалык жактан алсыз экен, оозу богоздон сөнгүнгөндөн башканы билбейт экен, аны үйлөбөш керек. Эми пайгамбарымыз деп атат: жаштар, эгерде кимиңер араңардан үйлөнүүгө чамаңар жетсе дейт, ушул 4 нерсе болсо, анда үйлөнгүлө, үйлөнүүңөр шарт. Ушу үйлөнүүнүн өзү ал инсанды көзүн дагы авраттарга, жылаңачтарга карабай тосуп коет, ашыкча аңги болуп кетүүдөн дагы тосуп коет. Эми үйлөнүүгө кимдин чамасы жетпейт экен? Калың төлөгөнгө, махыр бергенге, там салганга жана башка нерселерге алы жетпесе, жакшысы ал орозону көбүрөөк тута берсин. Ушул орозо анын кумардануусун, шахватын басаңдатып, салкындатып турат дейт. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Тазавважу ал-вадуд ал-валуд". Эгер үйлөнө турган болсоңор, сүйүүсүн бир гана силерге арнай турган кызга үйлөнгүлө.
Сүйүүсүн бир гана силерге арнай турган кызга, анан көп төрөйм деген кызга үйлөнгүлө. Мен бирди төрөгөндөн кийин келбетим бузулуп калат, анан кийин тосуп коем, анан кийин байлап коем дегендерге үйлөнбөгүлө. Көбүрөөк төрөй турган, анан сүйүүсүн бир гана силерге арнай турган кызга үйлөнгүлө. Эмнеге десе, fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Анткени мен кыяматта башка пайгамбарлардын өзүнө жана алардын аркасында тизилген үммөттөрүнө мен силер менен, силердин көптүгүңөр менен мактанам. Мына менин үммөттөрүм, булар укмуш көп деп силердин көптүгүңөр менен башкага мен мактанышым керек. Азыр эми четтен келгендер, ой, сен эс алышың керек. Сен мындай болуп калсың деп эле биздин аялдарды, биздин кыздарыбызды, келиндерибизди коркута берип, уруксуз кыла баштады. Кудай сактасын. Буга чейинки биз ушул жерде отурган мынеке. Ушул жерде отургандардын азыр анча-мынчалар 8 бир тууган, 9 бир тууган, 10 бир тууган, 11 бир тууган, мен жакында 18 бир тууганы бар адам менен сүйлөштүм. 18 бир тууган, бир ата бир энеден. Эми кыз тарапка келе турган болсок, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам тункахул мар'a ли арба. Өзү негизи кыз бала 4 нерсеси көзгө тутулуп, анан турмушка чыгат. Эгерде ошо кыз бала жөнүндө сурай турган болсоңуз деп атат, ошо 4 нерсесин сураң. 4 нерсесинен башка нерсени сурасаңыз, демек ал сиздин өзүңүздүн нафсыңыз үчүн сурап атыпсыз. Бирок пайгамбар айткан 4 нерсесин сураң. Кадимкидей сураштырың. Биринчиси лималиха, байлык жагын сурап кое бериң. Кыздын байлыгын. Кыздын атасын эмес, кыздын байлыгын. Кыз кандай, билимдүүбү, ал айлык маянага ээби, же өзүнүн банкта ячейкасында акчасы барбы? Эртең мисалы күйөөсү ооруп жатып кала турган болсо, сүт алыш керек, бала эмизиш керек, жана башка ушундай. Азыр эми Кудайга шүкүр, жаштар сабаттуу, бардык нерсени үйдө отуруп эле таап атышат, бул жагынан сөз жок. Вали хасабиха, бирок тегин сүрүштүргүлө деди мынеке. Сүрүштүрө турган нерсеси теги. Бая каргышка калган, адамдар шылдыңдап жүрө берген, такыр эле кол шилтебей, койчу ошолорду деп койгон урук бар да мисалы, уруулар бар да ошондой. Ошолордон болуп калбасын. Анткени сенин балаң чоңойгондо таекелериң ким десе, балаң шылкый баш төмөн болуп калбас үчүн дейт. Үйлөнгөнүңдө тектүү жердин кызын ала бер. Балаң үчүн жакшы, кызың үчүн жакшы деп атат. Анан вали жамалиха, сулуулугун көрүп кой. Сулуулугун албетте болсун, сен үйлөнө турган кыздын сулуулугу болсун. Эмнеге десе, ошол сен үйлөнгөндөн кийин андан башка сулууларга, андан башка кыздарга карабай турган деңгээлде сулуусун ал. Эң акыркысы вали диниха, динин, ыйманын, такыбалыгын, жоолугун, намазын сура. Ошон үчүн пайгамбарыбыз фар бидати дин тарибат ядак, Абу Дар ал-Гифарига пайгамбарыбыз эгерде кедей болуп, бай кызга, тектүү кызга, сулуу кызга кардар болуп, жуучу болгондон уялсаң, анда мындай бир тексиз болсо деле, сулуу болбосо деле, кедей болсо деле, дин тутуму мыкты болсо ала бергин, буюрса сен үчүн ошол дин тутумунун өзү, ыймандуулугунун өзү, такыбалыгынын өзү бир учурда сага байлык да, сулуулук да, эң мыкты тек да болуп бере алат деген. Негизгиси такыбалык жагына карагыла. Эмнеге такыбалык жагына? Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан бир киши келип сурады. Я Расулаллах, мен узаввиж ибнати, кызымды кандай жигитке турмушка берсем болот? Кандай үй бүлөгө келин кылып берейин? Жуучулар көбүрөөк чыгып калды. Эми бизде азыр өкүлатаны койсо дагы сал мындай бардарды өкүлата коет да, бардарды. Мындай таанымал базардын директорун, премьер-министрди, жана ушундайларды, колунда бар бизнесмендерди өкүлата коет. Өзү негизи динде өзү өкүлата жок, айтып коеюн. Капа болбогула, динде өзү өкүлата жок. Жөнү ора болуп жүрөсүңөр экинчи атаңарды. Жоктон жок эле ата кылып алып жүрөсүңөр, чын.
Пайғамбарымызға бір кіші келді. Я Расул, айтыңшы, мен қызымды кімге келін қылып берейін? Қайсыл үйге? Данан қайсыл жігітке берейін? Байынауы, бардарғауы? Пайғамбарымыз айтты. Зауича тақия. Тақуаға қызыңды бере бер деді. Тақуа үй бүлөгі, тақуа жігітке, анын бойы қысқауы, анын бір аяғы ақсақпы, айтор, анын кемшілдігіне қараба, тақуалығына. Анкені Алла Құр'анда станды біле, «Инна акрамакум индаллахи атқакум». Сілердің араңардан Аллахтың алдындағы сыйлы орынға арзы тұрғаныңар тақуалағыңар деген. Бой ұзын, директор, бай, миллионер, миллиардер деген емес. Тақуа жігітке қызыңды бере бер. «Ин ахаббаха акрамаха». Егерде ошол күйеу балаң қызыңды жақсы көре тұрған болса, болып көрбөгенде сый көрсетіп, аны алпештеп алады. «Уайын кариха лам язлимха». Егерде сүйісі солып кете тұрған болса, ортадағы жылу мамиле, жұмшақ сезімдер өчіп кете тұрған болса, лам язлимха, зұлым да қылбайды. Анкен ал тақуа. Тақуасына. Емін үшін мұндай деді пайғамбарымыз. Анткені пайғамбарымыз. «Ида атакум ман тарадауна динаху ва хулуқаху фанкихуху». Егерде сілердің қызыңардың қолын иманду, анана деп ақылақты. Екі нәрсені айтты. Егерде сілердің қызыңардың қолын дин тұтымы мықты деген бұл иманду, намазы бар, оразасы бар, тақуа. Анана деп ақылақты. Ушыл екі сыпатқа ие болған бір жігіт қызыңардың қолын сұраса, бірөні ортомчылық жуучы қылып жөнөтсө, фанкихуху, анын кедейлігіне жана башка нерселерди карабастан кызыңарды турмуштукка бергиле, никелеп бергиле деді. Караң, бул пайгамбардын осуяты. Иллем тафалу такун фитнатун фил ард ва фасадун кабир. Егер деле ыймандуу жана адеп акылактуу жигиттин тамы жок турбайбы анын, машинасы жок турбайбы, жери да жок экен, айлык маянасы өзүн араң багып жүрөт деп, эгерде ушулардын эсепке алып бербей кое турган болсоңор, анда Аллах Таала силердин үйүңөргө деп атат. Силердин үйүңөргө эки нерсени жөнөтөт. Кызыңарды бербей койгон үйүңөргө эки нерсени жөнөтөт. Биринчиси фитнатун фил ард, жер бетинде ошол кызыңар же бербей койгондуңар же чоң бале болот өзүңөр үчүн. Өтө чоң бале болот. Эрдиңди 40 иштесең дагы ал учурда канчыкса да чыкпаса да кеч болот. Ва фасадун кабир, анан чоң бузукулук. Оңолбойсуң деп атат. Бул пайгамбар айткан. Бул коркутуу үркүтүү эмес, бул эскертүү. Азыр интернет баракчаларында кыска никеленип отурган 2 жашты 1 мүнөттүк тасмага түшүрүп чагылдырып берип атат. Ошондо дагы кыз баладан сурап, махарга эмне аласың десе, iPhone алат элем дейт. Кара. iPhone алат элем дейт. iPhone'дун акыркы үлгүсү болсо дейт ал дагы. Анткени ал ак эткенен так эти ушул Samsung көтөрүп жүргөн мага ошош бир байкуш экен да, iPhone'ду көрө элек. Жана анткени анын курбусу жагы кошунасы iPhone көтөрүп алган, ба тарткан сүрөттөрдү балчайта тартып кирпигинен бери көрсөтүп койгондой бир учурда. Ал түшүндө да ошо iPhone'ду көрүп чыккан болуш керек. iPhone'га жетсем, бул дүйнөдө менден бактылуу инсан жок деп түшүнгөн инсандар да. Айтып коеюн, никеде махрына iPhone сураган кыз, демек анын баасы iPhone'чолук эле. Эгерде машина сураса, анын баасы машиначалык эле. Этият болуш керек. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? А'заму ниса баракатан айсарухунна мауна. Аялдардын жер бетиндеги мусулман момун аялдардын, кыздардын, келиндердин эң берекелүүсү, бул күйөөсү үчүн, перзенти үчүн, өзүнүн үй бүлөсү үчүн, жашоосу үчүн эң берекелүүсү кайсыл десе, турмуш тиричиликке бышык болуп аз махыр алганы деп атат. Азыраак махыр алганы, арзан махыр алганы. Мен жакында мага бирөө устаз ушуну бир көрүп коюңчу деди. Эмне экен десем, бир тасманы алып келди. Кыска экен.
Mahırına emne alasың dedi эле, баягы кыз mahır жөнүндө түшүнүк азыр экен, жанындагы бирөө түшүндүрдү эле. Мага анда буюм тайымдын кереги жок, мага mahır ушул жолдошум экөөбүздүн бактылуу болуп жашап, бала бакыралуу болушубузга азыр дуа бергиле, мен ушуга ыраазымын деди. Ошон үчүн Hazrat Umar ibn Khattab elge hutba okуп атып, "Ala la tughalu bi sadaqin nisa." Kızыңардын mahırын кымбаттатып жүрбегиле. Kızыңардын mahırын өтө эле чымырканып кымбаттатып жибербегиле деди. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. Эгерде кызыңар бул дүйнөдө ушунчалык эле таква экен, ушунчалык эле бир билимдүү экен, бир эмес эки дипломдун ээси экен. Ал канчалык таква, канчалык билимдин ээси болбосун, пайгамбардын алдында ал эч ким эмес да деди. Ал эч ким эмес да. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аялдардын ичинен баарына бирдей жана кыздарына дагы махр сураганда 12 дирхамдан ашырган эмес. 12 дирхамдан ашырган эмес. Махырдын азы. Азыр биз бир жигитти үйлөп, бир кызды никелеп берип атсак, жаңылдыкпы, айтор унуттукпу, махр жөнүндө сүйлөбөй калыппыз. Же алар ата-энелери дагы махр жөнүндө сүйлөшпөптүр. Кыз жигит дагы махр жөнүндө сүйлөшкөн эмес экен. Ошентип меке окулду. Булардын махры эмне болот десе, эгер баяндалбаса никеде, анда жигиттин мойнуна махр мисил түшөт. Махр мисил деген шарият бекитип мөр басып койгон 10 дирхам өлчөмүндөгү махр ар бир эркектин башында түшөт. 10 дирхам өлчөмү канчалай десе, 10 дирхам Абу Ханифанын доорунда Куда сөөгкө, сыйлуу конокторго, ата-энеңизге, уяттуу досторуңузга, алыстан келген конокторго союла турган семиз бордоку бир эки кочкор келет экен. Силерге суроо. Bir koçkorдун басы канча? Ya. 20? 15? 25. Ар ким конокко барганда, жосу өзү конокко союп бергендеги койдун басын айтып атат азыр. Туурабы? 20. Түзүк эле айта бериңиздер, коркпой. Канча дейли? 25'ten desek demek mahırdın en tömönü 50.000 som degen da bu. 50.000 som. Anı kızınız özü paydalanat. Düşündünüz mü? Anlıktan Allah öz ayetini savundu böyle. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Sadakallahul azim. Allah öz ayetinde jegile adal nerselerde, adal sosunduklarda içkile, bирок коромжого учуратпагыла. Ашыкча төгүн чачын кылбагыла. Анткени Аллах өзү төгүн чачын кылып ысырапка жол бергендерди эч качан жактырбайт деди. Аллах өзү айтып жатат. Пайгамбарыбыз кулу васрабу валбасу. Адал жемектерди жегиле. Адал сусундуктарды уртап ичкиле. Валбасу кийингиле, авретиңерди жапкыла. Ва тасаддaqu fi gayri israf wala makhila. Tekebirden besten, анан коромжого учуратпастан кайрымдуулук кылгыла. Мейли той өткөрсөңөр дагы текеберден бестен, мактанбастан, тигиден өтүшүм керек дебе. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. Анткени Аллах Таала бендесине берген байлыктын изин көргүсү келет бендесинен. Кээ бир байлар бар, машина алып алып жүрөт. Не болду десең, дөңгөлөгү желейт. Ылайы болот. Жол чаң. Кээ бир байлар бар, ушу жакшы эле. Аттан төрдө бар, бирок эшек минип алган. Чын. Кээ бир байлар бар, жери да бар, үйү да бар, тиги базары да бар. Бирок үйүнө кирсең, жыртык дасторкон катуунан тиштеп отурат. Бул дегени Аллах саңа берген байлыктын изин көргүсү келет. Ушинтип курсаң тойгозуп кимдир бирөөгө берсең, шүгүрчүлүктүн өзү ушул деп атат. Бирок аша чаппа. Эмнеге? Эми угуп туруң. Мен лабиса тауба шухратин албасаху Аллаху тауба мазаллатин яумал кыяма. Араңардан кимдир бирөө текеберденип, барды бардай кылыш керек да деп, кымбатты кийип алып текебердене турган болсо деп атат. Тауба шухра. Эч кимде жок кийимдерди кийинип, момундай алып текеберденип, мактана турган болсоң, анда Аллах Таала сага жакын арада жамаатчысы бар же жыртыгы бар корду кийимди кийгизип коет.
Бул дегени кызыңарды турмушка берип жатканда, өткөндө тигинин кызы 50.000 сомдук фатабы, жанагы ак кийимдин аты фатабы, ошо фатаны кийип чыкты эле. Менин кызым анын кызынын алдында жакшы эле да 100.000 сомдук же 150.000 сомдук же 200.000 сомдук деп аны кыйнаба. Ошол кызың бир күнгө кийип чыккан ак көйнөгү себептүү кийинки жашоосунда жалаң жыртык анан тешик кийим кийип өтүп калышы ыктымал. Көз деген бар, сук деген бар. Кудай сактасын. Аллах өз айтында ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Allah'tın жалгыз экенине, бирөө экенине, бар экенине далил эмеспи? Силердин эркектер өзүңөрдөн эле өзүңөргө дал келген кул кадеби, жүрүм туруму, отуруп турганы өзүңөрдүгө дал келген жубайды туш кылып атпайбы? Узак жашап калгандан кийин эр аялдын мүнөзү бирдей болуп калат. Чын. Өңдөрү да окшошуп кетет да. Экөө окшошуп кетип барса, карындашыңбы деп сурап бере жаздайсың да. Өңү да окшошуп калган. Кээ бир эркектер бар да, өтө кытмыр. Андай кытмырды көрө элексиң да. Анан жакшы бир жерден кыз алат. Баягы кыз, жакшы кыз 10 жылдан кийин эринен калышпаган кытмыр болуп келет да. Бир жастыкка баш коюп жүрүп, кытмырлыгы ушу бири-бирине өтөт экен да. Эмнеге бат өтөт? Анткени сиз бир стакан сууга жазып аткан ручкаңыздын пастасын алып туруп, бир тамчы тамчылатып бериң эле, бир тамчы. Эмне болот? Сыя болуп калат. Кызыл болсо кызыл, кара болсо кара. Дароо суунун өңү өзгөрөт. Бирок бир стакан сыяга бир тамчы туп-тунук сууну тамчылатсаңыз, ал эч качан реакция бербейт да. Бул дегени жаман нерсе инсанга бат жугат деген түшүнүк да. Өзүңөрдүн араңардан өзүңөргө адеп акылак, жүрүм турумуңарга, сөзүңө, мүнөзүңө жараша өзүң окшош бир жубай тандап берип атпайбы? Литаскуну илейха, жубайың менен байыр алып, аны менен бактылуу жашооң үчүн деди. Өзү жашоодо өзү алгач никеленип атканда ушуну менен ушу кармашып жашап кетейин, бактылуу болоюн, ошор бачар болоюн, бала чакалуу болоюн деп ниет кылыш керек. Көрө берчи, анан болбосо да көрөбүз да деген сөздөр болуп калат го. Бул андай эмес. Бул алып көрө берчи мына машинаны, анан болбосо да алмаштырып бересиң деген. Ал мал эмес да, ал эчки эмес да. Болбосо союп жеп коесуң да, кийинки базарга чыгып алып аласың деген. Ал эчки эмес да. Мине берчи мына Мазданы, болбосо наркын запчасын алып буга салып коебуз дей турган машина да эмес ал. Ал сенин да кызың бар ошондой турмушка берген. Ажырап келип кала турган болсо, демек аны эч качан сен бирөөгө бул кыз деп турмушка бере албайсың. Ал келин деп бересиң эми. Ойлон деп атат. Сен да бирөөнүн кызын алдың да. Демек эми литаскуну илахи аны менен байыр алып бактылуу жаша. وجعل بينكم مودة ورحمة. Аллах Таала силердин ортоңорго эми мындай бир сүйүү берди, жылуу сезим берди, мээрим берди. Чында ой жүгүрткөн адамдар үчүн ушунун өзүндө чоң сабактар бар дейт Аллах Таала. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бактылуу деп адамдар сөз кылганда пайгамбар айткан. Бактылуулук өзү 4 нерседе. Эгер бактылуулукту издей турган болсоңор, анда ал-мар'ату салиха, таква кызга дал келе турган болсоң, демек сен бактылуу болдуң дей бер. Таквалыгы бардык кемчилдигин жаап кетет. Катуу сүйлөсөң, ал ийилип жумшай калат. Кайгырсаң, ал сени таптап көңүлүңдү ача алат. Вал-масканул васи'. Экинчи бактылуулук үйүң кенен болсун. Кол аяңды сунуп отурганга, кошунаң, ата-энең, бир туугандарың келгенде дагы ошор бачар болуп кирип чыкканга. Үчүнчү бактылуулук вал-жару салих. Кошунаң жакшы болсун. Кошунаң. Төртүнчүсү вал-маркабул хани. Жумшак үстүнө минсең элеп баса турган күлүк жорго болсо, мындан өткөн бактылуулук жок. Минген атың кашаң болуп турса, камчыласаң да болбосо, жаталак болсо,
кошунаң жаман болсо, үйүң тар болсо, же кенен болсо да ата-энеңде бир тууганың, кошуналарың, туугандарың келбесе, аялың сулуу болуп, бирок тили узун боло турган болсо, мындан өткөн бактсыздык барбы? Мен ушул жерден кичине кагалайын жамаат, өткөн жумада эскерткендей, бүгүнкү жумада, кийинки жумада, андан кийинки жумада дагы биз ушул өзүбүз азыр отурган мечиттин жай намазын жаңылоо үчүн ушундай акча жыйнап атабыз. Андыктан көп түкүрсө көл болот деп сиздерден жардам сурап атабыз. Иншалла ушул өзүбүз окуган жай намазды бир жаңылап алалы сиздерден сурагычы. Бирок чындап эми кымбатыраак экен. Мына 1000 квадратка бир аз жетпей калган ушу биринчи кабаттан гана жаңылайбыз, бирок ага көбүрөөк акча кетет экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Ад-дунья матаа ва хайру мата'i ад-дунья ал-мар'ату салиха." Дүние өзү бул бир капитал. Дүние дегенде инсан бул, ушу алам, ушу жашоо, дүние жашоосу дегенде адам баласы сөз түрдө алдыга умтулуп же жер иштетет, же соода кылат, же мал багат. Айтор ар кандай сооданын бүт бардык түрүн иштетет. Дүние деген өзү бир капитал. Бирок дүниедөгү капитал деп эсептелген дүниенин ичиндеги дүниедөн да бир баалуу бир капитал бар. Ал сиздин бактыңызга жазылып, никеңизге өтүп калган таква, баш ийген, моюн сунган, ыймандуу келинчегиңиз болсо, мындан өткөн капиталдын сизге кереги жок деп атат. Караң, мындан өткөн капиталдын сизге кереги. Дүние өзү капитал деп атат. Ошол капиталдын ичинде дүние деген капиталдан да өйдө турган кайсы капитал бар десе, таква, сизге баш ийген, ала жипти аттабаган, намазы бар, этеги узун, денеси тосук, ыймандуу келинчегиңиздин болушу өзү чоң капитал. Аллах Таалам баарыбыз ошондойлордон насип этсин, баарыбыз ошондой кыздарды насип этсин, ошондой мыкты кыздарды турмушка чыгарып, мыкты күйөө бала болууну насип этсин, уулдарыбызды үйлөп, ошондой таква кыздарды келин кылып алууну Аллах Таалам насип этсин. Абу Бакр радиаллаху таала анху эгерде адамдар чогулуп калып, үйлөнүү жөнүндө сөз болуп кала турган болсо, Абу Бакр сөз түрдө ушул белгилүү сөзүн айтат эле. Хазрат Абу Бакр карап тургула. Ати'у Аллаха фима амаракум бихи минан никах. Аллах Таала нике жөнүндө эмнени буйруса, аны сөз түрдө кыйшайсыз аткаргыла. Анткени Аллах силерге берген уадасын сөз түрдө жүзөгө ашырып, силерди байытат деди. Анткени Аллах өз аятында стауну وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم. Allah şul ayette barımızga birдей сабак берди. Үйлөнүүнүн өзү ал чыныгы байуу экенин, байуунун, байып кетүүнүн биринчи баканасы, биринчи кадам экенин ушул аят менен далилдеп атат. Колуңарда иштеген мейли кул болсун, мейли күң болсун, же жалданып иштеп жаткан кызматкер болсун, мейли башына тартса аягына, аягына тартса башына жетпеген кызматкериңер болсун, балаңарды караган, тигиңерди караган, ошолордогу үйлөндүргүлө. Анан эгерде таква болсо дейт, таква болсо, ушул кедей кызматкериңерби, айтор койчуманыңарбы, кызыңарды бергиле, ошону келин кылып алгыла. Анын таквалыгына таянып туруп үйлөнүп же кыз берсеңер, югнихумуллаху мин фадли, Аллах албетте силерди байытат деген. Кара, бул Аллахтын аяты. Абу Хурайра пайгамбардан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Саласатун хаккун алаллахи аунухум." Аллах 3 адамга жардам берүүсү Аллахка милдет. Бул дегени 3 адамга Аллах милдеттүү түрдө жардам берет. Милдеттүү түрдө жардам бербей койбойт. Биринчиси ал-мужахиду фи сабилилlah. Аллах жолуна чыккан күрөшчү. Аллах ага өз жардам берет. Улоодонбу, акчаданбы, ун адамы жардам берет. Экинчиси ал-мукатаб аллади юриду ал-ада. Бул эми кул элелөөчүлүк замандагы болуп жаткан. Кызмат кылып берсең, өзүңдүн бааңды, мен базардан сатып алган бааңды төлөсөң,
sen құлдықтан азат болып кетесің деп қожайын айтып қойса, ошол құлдықта тұрып өзінің басы үшін тақуалық менен іштеген құлға Аллах Тағала өзі жардам береді деп атады. Үшіншісі, негізгі мәселе үшіншісі, қарап тұрың. وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ Арамнан сақтанайын, зинаға кетіп қалбайын, башқа жарым жылаңаш аялдарға қарай беріп көзімді солытып албайын, шу адал жашайынчы деген негізгі мақсат менен никеленіп, үйленсе жана қыздар тұрмышқа шықса, Аллах аны арғандай авалдан суырып байытып қояды. Аллахға жардам береді. Алланың шуларға жардам бересі милдеттүү деп атат пайғамбарыбыз. Андықтан тақуалығына қарап, иманына қарап, үйлеп анан қыз шығаралы. Сөзімнің аяғында пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه صدق رسول الله. Арғанда үй біле болады, қыз балдарыбызды тұрмышқа шығарардан мұрда ар бір нәрсеге топық қылып, қаниет қылып, сабыр қылып, шүгір қылуын үйретішіміз керек. Анткені пайғамбарыбыз Аллах Тағала ешқашан мейірім назарыменен тіктебейді бір аялға, егерде ал аял ажаанданып болып атса деле болбай атат, келіп атса деле келбей атат, күйесі алып келіп жатса деле ешқандай шүгір қылбай, топық қылбай, қаниет қылбаған аялға Аллах ешқашан мейірім назарыменен тіктебейді. Бұл дүние ушундай бір көчө тұрған дүние. Бүгін барбыз, ертең жоқпыз. Бардық нәрсеге қызым сабырды бол, шүгір қылушы бол, топықты бол, шыдамкай бол дей тұрған болсақ, біз демек ең мықты қызды тарбияладық. Аллахым барыңыздардан разы болсын. Аяттарға садақаллахул азим, хадиске садақа расулухул карим. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим, ва бирахматика я архамар рахим. Аллаху